Арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Кыргыз туусунун чоң залында чакан жыйын өткөрүп атабыз. Кыргызстанда элита барбы же улуттук элитаны кантип калыптандырабыз деген теманын тегерегинде кеп салып турабыз. Бүгүн бизде конокто белгилүү коомдук ишмер Эмил Каптагаев агайыбыз, политология илимдеринин кандидаты Чынара Исангул, белгилүү ишкер Асель Керимбаева, Кыргыз-Швед математикалык мектебинин директору Айдар Жоробеков катышып отурат. Кош келипсиздер, урматтуу коноктор. Биз жогоруда кеп кылгандай кыргыз элитасы жөнүндө кеп кылалы деп атабыз. Анткени Кыргызстандын эртеңки келечеги үчүн биз бүгүн кеп кылбасак болбойт деген максатта. Адегенде биз улуу катары кыргыздын салты катары дагы кеп баштайлы, агай. Арбаңыздар, эми бул элита темасы чында учурлаш ар дайым эле талкууланат да. Анан бул элита деген эми кыргызча тандамалдар, мыктылар деген мааниде да. Анан бул коомдун ошол кездеги шартына жараша коомдун абалына карата бул элита өзгөрөт. Мисалы үчүн биздин кыргыздардын илгерки доорду алсак, эгерде согуш абалында болсо, коом башкалар менен согушуп аткан болсо, биринчи орунга жалаң жоокерлер, кол башчылар, баатырлар чыгат да, ошолор башкарат, ошолор баягы ошол жортул убагына хан шайланат. Анан бардык маселелер ошолор аркылуу чечилип калат. Ал эми тынччылык убак болуп калганда башка кишилер биринчи орунга чыгат, жана бийлер, башкалар чыгат. Анан ошо элита жөнүндө сөз кылганда, мындан көп жыл мурда мен Илимдер академиясында иштечү элем. 80 жылдардын аягында, 86-87 ошо жылдары жана кайра куруу болуп, анан биринчи кооперативдерди уруксат бере баштаган, жеке ишкерлик уруксат бере башташканда, жаңы башталганда, ошо биздин эле агайлардын бирөө, биз жаш окумуштууларбыз да ал кезде, айтканда, келечек силерде эмес, муну билип алгыла депчи. Келечек буга чейин коом жек көрүп, милиция кармап, сүйрөп, кубалап жүргөн спекулянттарда. Кийинки коомдун элитасы да, азыркы сөз менен айтканда, мына ошолор болот. Силердин араңарда эгерде ошого ылайыктеш кеткендер болсо ошо кошулуп калат, калганыңар болсо жөн эле элита болбойсуңар, силер коомдун астыңкы катмары болбойсуңар, силерде келечек жок дегенде ал кезде мындай көп маани берилген эмес да. Анан мына андан кийин заман өттү, эгемендик келди. Анан биринчи 10 жыл, 20 жыл чынын айтканда эле бул саясий элита негизинен ошо мурунку парткоз актив, комсомолдук партиялык жетекчилер азыр ошол кезде алган билимине, тажрыйбасына, анан көнүмдөрүнө ылайык ошолор саясий элитада келишти да. Мына акыркы 10 жыл, 15 жыл элита алмашты да. Анан баягы ошондо мына акыркы жылдары ошол мен ошол эске түштү да, ошол агайыбыздын айтканы чын. Азыр коомдо, мына азыркы коомдо бул элита деген ошо доминирующий, мындай үстөмдүк кылып турган күч да, туура, коомдун башында турган күч. Мына ошол коом алмашып кетти да. Азыр коомдо элита ким? Негизинен ишкерлер да. Негизинен ишкерлер, колунда барлар, соода, сатык, башка менен жакшы мындай бир байлык топтоп алгандар. Мына азыр коомдо элита. Коомдо элита бул билимдүүлөр эмес, же болсо окумуштуулар эмес, туурабы? Акын жазуучулар эмес. Мына союз убагында бир мезгил болгон коомдун элитасы мына Кыргызстанда негизинен эле акын жазуучулар түзгөн. Туурабы? Мына ошолор жол көрсөткөн, ошолордун сөзүн угушкан, кадыр барктуу болгон. Андан мурдараак заманды алсаң, коомдо элита жалаң мугалимдер болгон. 30-40 жылдарда элита бүт айылдын эле жана мугалимдери болгон. Мына ошондой мына азыр коомдо элита, эгер бүгүнкү күндө элита барбы, алар кимдер десек, мына бүгүнкү күндө коомдун элитасы бул негизинен колунда барлар. Арбаңыздар, Керим мырза, рахмат, ушундай чоң маселени көтөрүп чыгып атасыз. Биздин агайыбыз айткандай, баягы элита деген сөз
баягы коомго жараша, учур талабына жараша мына алмаша турган нерсе экен да. Бир эле катмарды элита деп эсептесек болбойт экен да. Баягы коомго жараша, ушул заманга жараша элита деген өзгөрүп турат экен. Эми баягы квалификацияга бөлсөк, бул саясий элита, ишкер элитасы, илим билим берүү тармагындагы элита, социалдык, жарандык элита деп айтсак болот мисалы. Анан баягы маданият элитасы болуп бөлүнүп атпайбы? Анан сиз өйдө да айтып кеткендей, баягы 90-жылдары башкача болгон, 2000-жылдары башкача болгон. Азыркы биздин бүгүнкү учурдагы элитаны туура сиз айткандай эмнегедир бул мен дагы кечээ бул сиздин чакырууңуздан кийин өзүмдүн жолдошторумдан сурап көрдүм да, элита деген кандай түшүнөсүңөр? Силердин оюңар боюнча элита деген азыр ким? Десем эле бардыгы эле ушул эле сөздү айтат да. Жакшы жашаган, жакшы кызматта иштеген, бай, эмнегедир баягы орусча айтканда жана успешный успехте жүргөн адамдар азыр элита деп эсептелет экен да. Анан мен ойлоп атам, демек бизде азыр ошондой заман. Бирок бул нерсе баягы өтүп турган нерсе экен да, келип өтүп турган нерсе экен да. Баягы 5 тармакка бөлүп турган болсок, ошонун ар бир жылда баягы 10 жыл болобу, 15 жылда болобу улам өтүп турат экен. Мисалы 10 жылдан кийин такыр башкача өзгөрүшү мүмкүн. 15 жылдан кийин такыр башкача болушу мүмкүн. Ошондуктан жакшы мамлекетти, мына элиталык коомду уюштурабыз десек, ушул 5 тармакты тең алып кете турган нерсени түзүшүбүз керек экен да, менин оюм боюнча. Бир эле тармакка басымдуулук эмес. Мисалы азыр биз бул элитага киришпейбиз, бизден кийинкилер элитаны түзсүн десек, биз деген жоопкерчиликти ал биздин бала чагаларыбызга өткөзүп бергендей болуп атабыз да. Ошондуктан мен ойлоп атам, бүгүн сиз ушул маселени көтөрсөңүз, бүгүн биз ар бирибиз баягы жашаган образыбызды алмаштырсак, өзгөртсөк, анан баягы кыргыздын иденттүүлүгүн деп айтып атпайбызбы? Өзүбүздүн баягы салт санаабызды жогото албасак, кайра алып келсек ошо унутулган нерселерди деп айтып атпайбызбы? Ошол биздин мисалы элитаны түзө турган азыркы адамдар, мейли азыркы ишкерлер болсун, бирок көп учурда баягы бизде баягы жазылбаган ооз-эки нерселер бар да, адеп ахлак мисалы, жүрүм-турум, ошонун баардыгын азыр иштеп чыкса мамлекет, бир жолго түшүрсөк, анан эми бул 5 жылда эмес, 10 жылда эмес, бир канча жылдан кийин өзүнүн үзүрүн берет да, сөзсүз үзүрүн берет. Мен ошентип ойлойм. Эми азыркы боюнча, коомдун талабы боюнча азыр ушундай экен. Бир кезде рекет деген болгон 90-жылдар. Мына ошолор дагы менимче азыр элитанын бир формасы болсо керек дейм да. Жаштар бардыгы ошолорду көздөп, ошолордой болгусу келген. Андан кийин мына ОПГлар укмуштай болуп бийлик менен тең ата жашап калганда дагы жаштардын көбү ошондой хулиган болгусу келген да. Бул үлгү экен да, ар бир. Биз коомдо демек бир жакшы үлгүнү алып келишибиз керек экен деп ойлойм да. Бүгүн жаштардын көбү футболист болгонго баратат. Футбол тепкенге чуркап жүрүшөт да. Мисалы, бул дагы кайсы бир деңгээлде бир өзгөрүүнүн формасы. Мен айтам, элита бул коомду жетелеш керек да, бир жакшы жакка. Демек жакшы элита болсо, билимдүү элита болсо, балким коомго жакшы болсо керек деп ойлойм. Сөз Чынар айымга. Кутман тааныгыңыздар менен абдан кубанычтамын чакырганыңыздарга. Кызыктуу теманы көтөрүп турсуздар. Эми мен биякта Эмиль ага айтты, Асель айым айтты, ошону мындай толуктап кайталабай, бирок мүмкүн башкачараак өзгөчө ойду айтаттырмын. Бул эми дискуссия кылыш үчүн деп коелучу. Биринчиси бир 3 тезис менен, биринчиси ошо элитанын аныктамасына токтолуп, экинчиси ошо негизги функциялары элитанын коомдо жана өзгөрүүдө. Анан үчүнчүсү ошо жана биякта жакшы айтылгандай, жана баланс деп, тең салмактуулук, ошо элитанын түрлөрүн же секторлордун өкүлдөрүн мындай биргеликте алып кетүүдө. Албетте, вообще теория жагынан алганда, биякта
биякта Эмиль агай туура айткандай, ошо контекстке доорго жараша элита да өзгөрүп турат. Бул бир ой бар. Экинчи ою ошо элита деген доорго карабай, ошоки келечекти ойлоп алдын ала ошоки доордо негизги нормаларды, стандарттарды калыптандыра турган алдына калат депчи. Мисалы Кытайдын цивилизациясын алсак, алар миңдеп алдыга ойлонушат. Ошол үчүн алардын элитасы жана конфуцианствода өсүп чыккан эткендер, алар доорду жаратат деп атам да. Доорго тап элита болуп чыкпайт, бирок келе жаткан доорду жараткан адамдар да. Ошол үчүн мындай ар кандай эмелер бар. Бирок токутер жерин айтсак, менин жеке оюмда көп да ойлонуп келдим мен дагы. Канча жылдан бери саясат таануучу катары жүрөм. Ошол жакта кандидаттыгын жактадым. Анан жалпысы ушу саясий билимдер, анан эл аралык мамилелер деген экиге бөлүнөт го, билесиздер. Бул көбүнчө тышкы саясат. Анан ошонун баарын эске алганда, ошо башка мамлекеттердин тажрыйбасын эске алганда дагы эми токутер жери кайсы мамлекет болбосун, кайсы эл болбосун, элитанын өзгөчөлүгү бул улуттук кызыкчылыкты ойлогон адамдар. Башкача айтканда, элди ойлогон, анан мамлекетти ойлогон деп койсок, жөнөкөй айтканда. Бул биринчиси. Экинчиси, жана англисче vision деп коет го. Ошо келечекти көрө билип, көз карашы бар, vision, будущее, келечекти көргөн адамдар, визионеры дешет. Ошондой эмеси бар адамдар деп да айтсак болот да. Анан үчүнчүсү бул багыт берүү. Биякта дагы айтып кетти го Эмиль агай. Ошо vision деген бул эми келечектин образы да. Багыт берип, ошого жолун көрсөтүү, ошол келечекке кантип жетебиз деген жолду көрсөтүү, бул үчүнчү деп айтсак болот да. Анан дагы биякта да айтылды, сиз жана өзүңүз сөзүңүздө үлгү дебедиңизби? Дагы башка бир эмеси бар, характеристикасы да. Мүнөздөмө берсек элитага, бул идеяларды жаратуу жана идеалдарды көрсөтүү деп койсок болот, эми орусчадан айтканда. Бул ошо жаңы идеяларды сунуштоо коомго алдыга жылыш үчүн, модернизация болуш үчүн, жаңыланыш үчүн, өзгөрүш үчүн. Анан ошорекиге жарашыктуу касиеттерди, баалуулуктарды аныктап, ушуга биз умтулушубуз керек деп үлгү катары өзүн ошондой алып жүргөн адамдар, менимче ошол элита да. Бул эми жана аныктамага келсек да. Анан негизги менимче жана сурооңузга ачык айтсам, мүмкүн баары кошулбайттыр, бирок айтпадым эле, дебат дискуссия үчүн. Менимче улуттук элита Кыргызстанда калыптана элек. Эмне үчүн мен мындай ойдомун? Анткени улуттук деген сөзгө менин өзүмчө көз карашым бар. Эми ал биз деле мындай дайыма эле айтып келебиз го, улуттук кызыкчылыктар, улуттук коопсуздук, улуттук мамлекет, улуттук газета дегенде, ошол эле замат улуттук азык түлүк жана кийимдер дегенде бул эки мааниде колдонобуз да. Биреси мамлекетке тиешелүү улуттук коопсуздук, мисалы. Же улуттук кийимдер, же улуттук калдык салт дегенде бул этноска калышы. Анан ошондо эки болуп калып атпайбы? Ошол үчүн бул жерде улуттук дегенде биз кайсы элита жөнүндө сүйлөшкөндө бир мааниси кыргыздардын мисалы элитасы. Экинчиси ошо мамлекетке күйгөн улуттук элита деп да айтсак болот да, мындай чындап келгенде. Ошондой эле эки түрдө биз эки мааниде колдонуп келатабыз. Ошол үчүн муну эми мындай эле колдонолу дегенди анткем жокпуз. Эми ушинтип калыптанып калса колдоно берелик. Бирок мындай так ойду айтыш үчүн ошо маанисин кайсы мааниде колдонуп атканын айтып кетиш керек деген ойдомун да, мен нюансынчы. Ошол үчүн менимче бул мааниде жана мамлекеттик элита деген мааниде улуттукту колдонсок, менимче ал элита калыптана элек. Эмне үчүн? Анткени Кыргызстан Республикасы, Кыргыз Республикасы бул өзү 30 жылдан ашып араң эле болуп атат. Албетте биздин ага эжелер баягы советтик биримдикте өсүп калган адамдар, албетте ал кездеги өзүнүн элитасы бар, тажрыйбасы бар. Бирок Кыргыз Республикасынын элитасы, Кыргыз Республика бул башка мамлекет, бул советтик биримдик эмес. Ошол үчүн ошол мамлекетти куруп, ошол мамлекеттин образын түзө турган элита эми пайда болуп, мындай сурулуп чыгып атат. Бирок дале калыптана элек менин жеке оюмдачы. Эгерде улуттукту кыргыздардын эли, мисалы, анткени биз бул Кыргыз Республикасы болгондо кыргыздар 70%дан көбүрөөк жашагандан, эгерде улуттукту этностук жакта түшүнсөк, анда албетте ал элита бар. Албетте ошол каада салты, духту, манастын баягы мындай эметкен, мурунку тарыхый калган кыргызды кыргыз кылган жана касиеттерин алып жүргөн адамдарды албетте ал жагынан улуттук элита деп айтсак болот да. 100 жылдай баягы Орус империясы келип, андан кийин Совет империясы деп коелучу. Ошолдо бир кылым дейли. Бир кылымда бир топ өзгөрүү болду да, коомдук. Бул кандай гана эксперимент болду да, бул коммунизм, социализм. Бул идеологиялык эксперимент, аң сезимди өзгөртүү. Ошол үчүн албетте ошо орустар келе электе ушул башында колонизация дейбиз, андан кийин дагы абдан ар кайсы аргументтер айтылат. Албетте советтик биримдиктин тажрыйбасы бул колониянын элементтери, бирок жалпылап келгенде мындай
типичный классический колониализмдин элементтери жок да, эми советтик биримдиктемеде. Бирок кандайдыр бир деңгээлде, мисалы тилибиз жөнүндө айтсак да, маданиятыбыз жөнүндө айтсак, ал нерсенин элементтери бар деген ойдомун менчи. Анткени азыр деле мисалы кыргызча билбеген кыргыздар канча, ал убагында баягы ошондой система түзүлүп калган да. Ошонун баары кандайдыр бир мындай азыр деле кыргыз тилге маани бербей англис тил болобу, кытай тил дегени баягы неоколониализм деп коет. Башка баягы күчтүү мамлекеттердин soft power деп мягкий силасы аркылуу ошол эле билим берип ал жумшак күч менен ошол эки стандарттарды коюп ушуга умтулгула деп сырттан келген сиз айткан нерселер болот да. Чыгып эки этап бар да. Могу советтик доор, анан постсоветтик доордо мурунку ага чейинки кыргыздардын болгон нерсесин кайра жаратып, кайра жаралуу кылуу абдан оор да. Анткени идеологиялыкынан эң дагы бир чоң күч бар, идеолог бул деген исламизация деген фактор. Ал вообще өзүнчө бир килтеген агым. Бир жагында ааламдашуу, глобализация, экинчи жагы исламизация. Анан мурунку тажрыйбабыз советский опыт да, советизация. Анан каяктан анан улуттук эмелер да, канча слой болуп атат. Ошол үчүн ошонун баарын өтүү бул интеллигенцияны жанагы мен мынтип айтам, интеллектуалдык элита. Жана философтор, социологдор, илимде жүргөн адамдар. Жана айтылып атпай түрлөр болот. Акыркы тезисим ошо да, мен да кошулам Асил айым айтканына. Мисалы бизнес элита дейлик, саясий элита дейлик, интеллектуалдык элиталык дейлик. Ушул элитанын түрлөрүндө да ар кайсы деңгээлде макул өнүп аткандыр, бирок ким инициативаны алыш керек деген болуп калып атат да. Ушундай чоң процесстер болуп, ушунчалык чоң маселелер турганда ким мындай башат мындай жолун ачып берет да. Албетте идеялар болгондо бул илим билимден келген, башкача айтканда менимче интеллектуалдык элитадан келиш керек да. Бул мурунку интеллигенция. Мындай ойлонуп, терең ойлонгон, мындай ошого атайын бүт жашоосун арнаган адамдар да. Анткени бизнес элита албетте элди сүрүп атат, экономика күчтүү болсун деп эметет. Бирок алар бак мындай убактысы менен башка нерсе менен алектей, башкача айтканда. Саясий элитаны чындыгында биз көрүп атабыз. Катуу айтсам да, бирок ушу 30 жылда канчалык саясий туруктуулук болгон жок. Элибизде багыт көрсөткөн жок. Өзүнчө эле бир саясий оюндардын эле натыйжасында келе атабыз да биз. Анан аягында эл өзү менен болуп калды, бийлик өзү менен өзү. Анан ошол үчүн бул жерде саясий элитанын да жоопкерчилиги жоктугун жөнүндө көрсөтүп атат да ушу 30 жылдын ичинде. Интеллигенциябыз болсо кичине маргинал болуп, түртүлүп калды баягы доордун эмесине. Ошол үчүн эң негизги суроо менимче, мындай биринчи жоопторду, жанакы вижнди да, алдыга келечекти, ушунун баарын ким берет? Бир эле жооп болуп атат, бул ошо академия, наука, билимде жүрүп, ошол эле деп ойлойм. Бирок мүмкүн башкача ойлор да бар. Айдар мырза, кана айтыңызчы, сиз эми баягы билимдин кишисиз. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, Керим байке. Жанагы мен жогоруда айтылган бардык сөздөргө кошулам деп негизи айтып койсо болот. Бирок мынтип массалар айтат да. Масса бул ким десе, масса бул ошо эл бир бөлүгү, элдин, калктын бир бөлүгү дайыма тарыхта болуп келген элита болот, калган бөлүгү масса. Биякта туура айтып кетишти. Элитанын эң негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири бул албетте сабаттуулук. Дефинициясын дагы тактап алыш керек. Өз негизи эмнени түшүндүрмөсү, эмнени билдирет өзү элита деген мааниси. Элитаны акыркы кезде көпчүлүк учурда саясий башкаруу аспектисинен карап, ошол теориясынан карап ошонтип түшүнөт элдер. Анткени бул тандалма, Эмиль агай айтып кеткендей, сабаттуулукка ээ элдин катмары. Бул жерде чын айрайымда айтып кетти, албетте социалдык мааниге ээ болгон чечимдерди кабыл алып, социалдык жоопкерчиликти билип өзүнө ала алган элдин бир бөлүгү. Бул албетте бардык эл элита боло албайт. Анткени элитанын дагы бир эң негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири бул субъектүүлүк. Өзүн субъект катары таанып билип, сабаттуулук дегенде бул жерде бир чет ойлойбуз, ар бир тармактын, ар бир отраслдын элитасы болот деп. Бирок карап көрсөңүздөр, андай эмес. Агрардык элита деп эч качан эч ким айтпайт. Же бир транспорттук элита деп эч ким айтпайт. Классификациясын карап келгенде саясий элита болот, маданий элита болот, илимий элита болот, анан кийин тарыхтын ар бир дооруна барагына карасак, аскердик элита болуп келген.
Бирок ошолордун бардыгынын эң негизгичи өзгөчөлүгү бул албетте билимдүүлүк, сабаттуулугу. Элита кандай болуш керек деген, кантип жаратышыбыз керек деген жакшы суроону айтып кеттиңиз. Бул жерде дагы азыркы акыркы болуп өткөн саясий биздин тарыхыбызда болуп өткөн окуялар, чечимдер, реформалар, акыркы чечкиндүү кадамдар дагы бир чоң нерсени көргөзүп атат. Бунун үчүн туура экономикалык жагдай керек, климат керек, анан кийин мамлекеттин башатында турган саясий азыркы барбы жокпу дегиле бир прообразы бар. Псевдоэлита дейбизби, квази элита дейбизби бир түрү бар. Ошолор тигил же бул символдорду көргөзүп келатат. Ошол үлгүлөрдү кайталап тууралаганга элдер аракет кылат. Бирок азыркы мамлекетибиздин көп сөздөрдү кайталабай эле коеюн. Мамлекетибиздин чечкиндүү кадамдары кээ бир туура эмес символдорду өзүңүз айтып кеттиңиз. Баягы рекеттерди, криминальный романтиканы, үлгүлөрдү жокко чыгарган азыркы мисалы үчүн чечкиндүү кадамдар, криминалдык элементтер менен болгон күрөшүү бул дагы бир жакшы бир жаңы элитанын жаралуусуна жакшы бир чөйрө түзүп берип атат, экосистеманы түзүп берип атат. Мурда балдар бандит болом десе, мисалы үчүн ошол алып карайлы, мисалы үчүн Ысык-Көл илгери бул илимдин алтын бешиги болгон Ысык-Көл. Кийин эмнегедир бандиттердин алтын бешиги болуп чыга келди дагы. Азыр жакшы, Кудайга шүгүр, кайтып келатабыз. Экономикалык жакшы жөрөлгөлөрдөн, результаттардан тышкары дагы туура үлгүлөр болуп атат өсүп келе жаткан балдарга. Бирок ошол азыр бизде мындай болуп атат да, элитабызда до конца калыптана элек, бирок ошол элитаны толукташ үчүн элитаны кадровый резерв деп коет. Теория элитти карасак, элиталар теориясын карасак, контр элиталар да болуп келген. Контр элита бул ким? Бул азыркы тил менен айтканда конструктивдүү оппозиция. Азыркы элиталар менен макул эмес. Ошол эле убакта өзүнүн бир турукташкан, жакшы бир сарасеп анализден өткөн өзүнүн көз караштары, өзүнүн бир азыркы жагдайды чечүүчү жолдору болгон контрэлита. Элита тигиндей же мындай жагдай алмашканда контрэлитанын өкүлдөрү элита болуп чыга келген. Элитанын дагы бир кызыктуу жери, кайра эле мен азыркы билим берүү тармагынын өкүлү катары, мурдакы тажрыйбамда мамлекеттик кызматкер катары меники азыр кызык мындай тажрыйбалык симбиоз болуп атат да, практикалык тигил жакта көрүп, азыркы жеке бизнес тармакта көрүп түшүнүп, эң негизгиси бул сабаттуулук экенге дагы бир баса белгилегим келет да. Мисалы үчүн кээ бир адамдар сурулуп чыга келсе болот, мына Чынар айым азыр айтып кетти, азыркы саясий системабызда жогорку кеңештин мисалында өзгөчө көрүнүп турат. Тиги бул же чала бизнесмендерибиз, чала социалдык лидерлерибиз сурулуп келет дагы, өзүн элита деп атайт дагы, бирок өзүн канча элита деп атаган убакта дагы ал өзүнүн гравитация мыйзамдары иштейт дагы, өзү эле кайра ылдыйкы абалына келип калат, массаларга кайра кошулуп калат барыпчы. Ошон үчүн сабаттуулук өтө чоң роль ойнойт деп мен терең ишенем. Элита жок дегенге мен кошула албайм. Элитанын азыркы элита бар, бирок ал канчалык кеңири таралган, аны калың катмарлар элита деп тааныйбы, билеби, ошол эң негизги. Бул жакшы дейбиз, жаман дейбиз, бул да биздин тарыхыбыздын бир бөлүгү, советтик доорубуз. Ошол кезде идеология күчтүү эле, идеология негизги инструмент эле, идеология көп экономикалык тармакта болуп аткан тешиктерибизди, жетишпегендиктерибизди идеология камтыганга аракет кылат эле. Бирок ошол советтик системанын бир эмеси, чабандарыбыз бар эле, аларды элита деп билет элек. Айыл чарба жаатында иштеген ударник өкүлдөрүбүз бар эле, маданий, саясий, эң негизгиси илимий элиталар бар эле, ошондой элдер болобуз дечи эле. Ошол дагы бир чоң маселе, талкууларга мен толугу менен кошулам. Диспут түрүндө, дискуссия түрүндө өтүшүбүз керек бүгүнкү эмебиз. Анткени биринчиден улуу муундагы элитабыз барбы, жаштардын арасында элита барбы, анан кийин эки муундун ортосундагы болгон карым катнаш байланышты туура түзө билүү. Анткени биз азыр жаңыдан эле эчтекеге көнүп тажрыйбасы жок жаштар келип биз элитабыз дегенде дагы айта кетчү нерсе айтмакчы. Элита деп эч качан өзүн атабаш керек. Мен терең ишенимдечи. Элита деп калың катмар тааныш керек. Калың катмар айта турган бул. Статус десек болобу, аталыш десек болобу.
ошол мен ошентип ойлойт элем, муундар аралык дагы байланыш болуш керек. Баалуулуктарды бере турганчы. Рахмат. Мен бүгүн ушул теманы козгогонума мен туура эле козгоптун деп ойлоп калдым да. Анткени демек бүгүн элита керек окшойт деген гана ойдон болуп турам. Анткени элита демек бул 50-60 кишиби же 100 кишиби кандай болот, бирок мамлекетти бир жакшы жакка жетелеп кетчү топ катары деп да айтсак болот экен да. Кайсы бир деңгээлде азыркы жаш муундарга үлгү катарында шыктандыруучу иши катардагы биз ошол элитаны калыптандырышыбыз керек окшойт деген гана максат болуп атам да. Эмне сөз барбы? Чын айтканда могу мен ошол боюнча да бир 20 жыл чамурда бир топ эле статья жазгам, жана улуттук мамлекеттик дегендин. Аны эми ал биздин адашуу эмес, муну орустар адаштырып кетти бизди. Анткени учурунда вот Организация Объединенных Наций дегенди наций деп которуп, реальность ал мамлекеттердин биримдиги болчу да. Анан ошо нация биз этникалык түрдө алдык да, нация деп улут деп атабыз. Анан нация эми nation дүйнө бүт эле мамлекет деп түшүнөт. Биз аны этникалык улут деп түшүнөбүз. Ошондон бул чаржайт көп жаратат да. Мына муну жазганда деле улуттук туңгуч гезит дегенде биз ойлогондо кыргыздар ойлойбуз, улуттук кыргыздын гезити деп. Мындай реалдуулукта улуттук мамлекеттик. Ошол чаржайт мына азыр университеттин атын улуттук мамлекеттик университетте экөөнү тең чаптап салып атабыз да. Чаттыш. Бул эми негизи Чынара туура айтып атат. Эгер улуттук элита жөнүндө айта турган болсок, бул мындай салыштырса болот да. Улуттук элита сөзсүз бар и болуш керек. Анан ошо улуттук элитанын башка бул ошол ички маңызы, мазмуну кандай негизде ошонун ички биримдиги бар, ички консолидация да. Бул абдан маанилүү маселе да. Улуттук элитаны эмне менен салыштырсак болот? Мына жердин озон катмары менен салыштырса болот. Озон жердеги катмар жашоону толук кармап турат, сактап турат да. Эгер озон көп жыл мурда чуу эле болуп калчу, озон айрылып атат, жыртылып атат, тешилип атат, азыр айтпай калышты эмнеге деп. Эгер озон катмары жоголуп кетсе, жерде жашоо токтойт. Ошо сыяктуу эле бул улутту улут кылып кармап, бириктирип турган элита ошондой эле функция аткарат. Улуттун келечегин, улуттун баягы эс тутумун, ички рухун, духун кармап турган чөйрө да булчу. Бул боюнча эми өзүнчө сүйлөшсө болот да. Анткени муну жок деп айта албайбыз. Анткени биздин руханий казынабыз абдан чоң. Эгер улуттук элита мына Айтматов, Токомбаев, Түгөлбай Сыдыкбеков дегенден бери санасаң деле ошол руханий казына улуттук элитанын эмеси да булчу. Руханий элита, улуттук руханий элита. Ал эми мен жана биринчи айткан элита бул мамлекеттик мааниде да. Мамлекетте элита бул саясий элита негизинен түзөт. Саясий элита башында жана мен айткандай жанагы партиялык, комсомолдук, советтик кызматкерлер, ошо жаш кезде иштеп калгандар келсе, азыр негизинен саясий элита бул ишкерлерден турат, акчасы барлардан турат да. Башка иш ошолордун ички мазмуну. Ошолор кандай баалуулуктарды карманат, кандай дөөлөттөрдү карманат, кандай баягы келечекти көрүүсү кандай, мына Чынар айтып аткандай вижн, бул мамлекеттин келечегин кандай көрүшөт, улуттун келечегин кандай көрөт деген бул өзүнчө чоң тема да. Эми ушул багытта мен бир өзүмдүн турмуш баягы тажрыйбаман айтайын. Мындан көп жыл мурда ушул атын деле айтпай коеюн, бир университетке жолуктум да, атайын жолуккам. Ошо университеттин илимий потенциалын бул коомдук өнүгүүгө, коомдогу мындай пайдаланда, кандай деңгээлде пайдаланса болот деп ана сүйлөшүп калдык, көп жыл өттү. Анан сүйлөшүп отуруп, мен ушунчалык баягы шок деп коет го, ички мындай эме болду да, мен үчүн чоң ачылыш болду. Көрсө биз эгемендик алдык, анан мына баалуулуктар өзгөрдү да, демократия, эркиндик деп мындай баалуулуктар жалпы өзгөрдү деген менен ошо баалуулуктарды калыптандыруу, ошолорду бекитүү, ошолорду жайылтуу боюнча мамлекеттик деңгээлде эчтеке жасап аптырбыз да. Мына 30 жылдан ашык ушул багытта эчтеке кылбап турбуз, тыштап коюп турбуз да. Анткени биздин мугалимдер, вуздун мугалимдеринин берген суроолору, ошол жерде айткан сөздөрү бүт тетиги сөтөр сөзүндө жүрүшөт. Жашоо биякта жүрүп, биздин келечекти жаштарды окутуп аткан, тарбиялап аткан состав алар сөтөр сөзүндө жүрөт.
ушул нерсеге көңүл бурулбай калыптыр да, чынын айтканда калып калган. Анан мына мисал үчүн ушул эле мына Советтер Союзун эле алалы. Биринчи Октябрь революциясы болду. Bir 10-15 жылда канчалаган кино тартылган, канчалаган китеп жазылган, канчалаган ыр жазылган, туурабы? Мамлекет колго алган советтик идеологияны, советтик системаны, коммунисттик идеологияны элге жеткирүүгө кандай иштер жасалган? Кызыл бурчтар түзүлгөн, китепканалар түзүлгөн. Мына көрсө биз мо эгемендүүлүктөн бери бул жагын эч ким карабай калган да. Мына Советтер Союзу убагында ошо жаштарды коммунисттик тарбиялоо маселелери жөнүндө, жаштарды эмгекке тарбиялоо маселелери жөнүндө деп ЦК, өкмөт талкуулап программаларды кабыл алчу да. Мына 30 жылдан бери бул багытта мамлекеттик программа деле жок да. Жалпы эле бар да. Мына азыр эле сөз болду го, жана кыргыз жараны деген ошо бойдон унутулуп калыптыр деп. Эми ушуга дагы кыргыз жаранын тиешеси бар. Мына азыр маселе ушунда да, бул элита коомго каршы өзгөрүп кете берет деп атпайбыз, бирок коомдун ичинде туруктуу система болуш керек. Ошо элитаны окута турган, тарбиялай турган, ошолордун жаш жагынан мээсине бир баалуулуктарды сиңиле турган, дөөлөттөрдү жизненный ориентир деп коет го, турмушка көз карашы, жашоого көз карашы, коомго көз карашы, улутка көз карашы, мамлекетке көз карашы, келечекке көз карашты калыптанда турган система керек. Ошо система жок бүгүн бизде. Мына жөнөкөй эле алалы. Мына Манас университети айтабыз, алдыңкы университет дейбиз. Мына эгер улуттук көз караш менен алганда этникалык состав. Биз бүт вуздарды тыштап койгонбуз. Вуздарда кайсы идеология менен окутуп атат, кимди калыптандырып атат, мээсине эмнени салып атат, эч кимдин иши жок да. Аларды биз ойлойбуз, мына ушулардан кыйын окугандар чыгат, келечек улуттук биздин элитабыз ушулар болот деп. Бирок ошо элитанын бүт баарынын мээсине башка нерсе кирип атат да. Башка баалуулуктар кирип атат, башка көз караш кирип атат. Мына Манаста айт. Манаста кыргыз тарыхын окутуу 3-4 катардагы нерсе. Ал лекция окулбайт, сабак өтпөйт. Жөн эле тизмеге кирген, ар ким өзү окуп алып келип, жанагы тапшырып коет, бүттү. Лекция укпасаң, мугалимдин сөзүн укпасаң, ошол боюнча мындай бир багыт албасаң, кыргыз тарыхынын кереги жок болуп атпайбы? Башка вуздарда айтпай эле коелу. Ошон үчүн бул жерде бул мамлекеттик бир саясат болуш керек да. Мамлекеттик саясат. Бул сен элита болосуңбу, болбойсуңбу, бирок келечекте ишкер болосуңбу, окумуштуу болосуңбу, жөн эле жумушчу болосуңбу, келечекте ошонун көз карашы мамлекет үчүн, баалуулуктары карманган дөөлөттөр мамлекет үчүн маанилүү болуш керек. Мына ушул жагынан алганда биз улуттук дегенди жанагы этникалык мааниде алганда бул абдан маанилүү. Анткени эмне кылсак да биздин мамлекет бул этникалык мамлекет да. Кыргыз деп айтабыз да, Кыргыз Республикасы этникалык негизде түзүлгөн мамлекет. И мамлекеттин ээси дагы ички өзөгү да кыргыздар да. Анан башка жана кыргыз жараны деп атканым, ушу кыргыз жараны программасын түзөбүз деп бир топ жыл мурда мына ак үйдө талкуу болуп, ал жерде жана мираскерина отурду. Ошондо деле ушул түшүнүктү толук ажырымдата албаганыбыздан улам кыргыз жараны деп койдук, бирок ошонун калыптандыруу механизмдери кандай, сиңирүү механизмдери кандай, анан өзү ошону кандай түшүнөбүз дегенде мына бүгүнкү күнгө чейин так түшүнүк жок биздечи. Анткени паспорттан алып койсок, анан мен кыргыз жаранымын деп айтат десе, жок, айтпайт. Бул абдан терең маселе. Анткени Кыргызстанда жашаган башка ар бир улут кимиси болсун, өздөрүн кыргыздан өйдө көрөт. Кыргыздар ылдый турат да, алардын көз карашында биз ылдый турабыз. Негизи кыргыз жараным деп айтыш үчүн өйдө болушуң керек да. Өйдө болуш үчүн аны өзүң эле мен өйдөмүн деп үстүнө чыгып ала албайсың да. Аны калыптандырыш керек да. Туурабы? Калыптандырыш керек. Өйдө экенин көрсөтүшүң керек. Ал күнүмдүк жашоодо көрүнүш керек, саясатта көрүнүш керек, маданиятта көрүнүш керек. Бардык. Жок, анткени бизде жашаган улуттардын баарынын, почти баарынын да дээрлик өзүлөрү таяна турган чоң маданияттар бар да. Туурабы? Ал маданияттар биз үчүн өйдө туруп атпайбы? Ал ошо маданият, ошо маданияттын өкүлү катары бизде
алардын көз карашы дагы, пикири да башка да. Мына ошондой шартта биз кантип кыргыз жаранын жаратабыз деген бул абдан бул теориялык жагынан да практикалык жагынан да абдан терең маселе. Бул жанагыдай эле программа кабыл алып менен бүтпөйт. Бул багыттан да бүт мамлекеттик система иштеш керек. Мамлекеттик машина иштеш керек да. Бул оңой иш эмес, өзүнөн өзү бүтпөйт. Мунун баш аты каяктан башталат, жыйынтыгы, жанагы мөмөсү, жемиши каяктан кантип чыгат деген бул мен азыр билбейм муну ким ойлонуп, ким талкуулап аткан. Анткени акыркы жылда вообще талкуу жок бул боюнчачы. Жок. Анан могу чынара ошон үчүн айтып атпаймынбы? Көп маселелерди мындай чыгарып салды да. Эми ар бирин айтсаң кечке айтыш керек да. Анан негизинен айтканда эле бул элита, чынын айтканда элитанын элитасы бул саясий элитада. Мына бүгүнкү биздин депутаттар, бүгүнкү биздин министрлер, өкмөт мүчөлөрү да ошол башкаруу түзүмүндө иштеп аткан, мисалы үчүн акимдер, айыл өкмөттүн башчылары, губернаторлор, мына ушулар саясий элита. Мына ошолордун көз карашы, карманган баалуулуктары, келечекти көрө билүүсү биздин коомдун келечегин аныктап атат. Мына ошолор кандай калыптанды, кандай баалуулук, кандай сандык же болсо жүк менен бүгүнкү күнгө келди. Мына ушул маанилүү да. Мен ушул саясий элита калыптаныш үчүн кайрадан баары бир бизде билим берүү саясаты башкача көз карашты болуш керек экени жана сиз айткандай, мына бизде башка мамлекеттин баягы көз карашы менен жашаган университеттер бар, окуу жайлары бар да. Ал жерде окугандардын баардыгы ошол мамлекетти сүйүп окуп атышат да. Демек ошол идеология ал жерде күчтүү. Туурабы? Эми ошолор биз кайрадан келип туруп кыргызга элита болоюн десе, алардын жан дүйнөсүнүн баардыгын тияктан кетип калган. Алар ошол мамлекеттин, ошол элдин маданиятын бизге таанылаганга аракет кылат да. Ошон үчүн мамлекеттүүлүктүн формасында ошол билим берүүдө улуттук баалуулукту көкүрөккө кадаган бир идеологиялык багыт болуш керек экен. Бул азыр билим берүүдө мындай да жанагы стандарт бекитип атышпайбы? Билим берүү стандарты депчи. Ошондо мына мектепте билим берүү стандартында дагы, жогорку билим берүү стандартында дагы ал кайсы мамлекеттин университети болбосун, ошон кайсы мамлекет катышкан университет болбосун, Кыргызстандагы жогорку окуу жайларында мындай стандарт. Ошо стандарттын өзөгүн мына ошол жана улуттук баалуулуктар, улуттук дух, улуттук рухту калыптандыруучу морекиндей нерселер түзөт деп бекитип программа бериш керек да. Анан ошону көзөмөлдөш керек. Ошол стандарттын ичинде кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин тарыхы, маданияты, адабияты дегендин баары кириш керек. Ал жерде бүтүп аткан кишиде мындай бир бул кимдер, кыргыздар эмнеси бар экен билбейм деген болбош керек да. Мына бул жерде эң маанилүү маселе билим берүү министрлиги же өкмөт стандартты бекитип атканда ошо стандартты жакшы иштеп чыгып туруп мектепке дагы жогорку окуу жайга бекитип туруп бериш керек да. Анан ошо стандартка ылайык окуу куралдарды даярдалыш керек, ошо стандартка ылайык мугалимдер даярдалыш керек, ошо стандартка ылайык анан иш жүрсө кичине болсо да үйрөнсө билет. Анан ошондо саясий элита дагы улуттук баалуулуктун көз карашында чыгат деп ойлойм да, туурабы? Мен дагы бир нерсеге мындай таң калып отурам. Бүгүн мамлекетти сактап калыш үчүн дүйнөдөгү ар бир улут өзүнүн мамлекетин сүйүп жашап атат, туурабы? Кайсы мамлекетти карабы, араб болуп жашагысы келет, орус болгусу келет, япон болуп жашап атпайбы, американец болуп жашап атат да. А биз ушундай мен кыргызмын, менин мамлекетим Кыргызстан деген нерсени кыргыз жарандардын бардыгына көкүрөгүнө кадаш керек. Эгерде сен Кыргызстанда жашап атсаң, кайсы улут болбосо сен Кыргызстанды сүйүшүң керек деген акыл эсти биз туюндурушубуз керек да. Ошол билим деңгээлинде жаштайынан баштап биз ошол нерсени беришибиз керек деп ойлойм да. Болбосо бул жерде тамак ашын жеп атасың Кыргызстандын абасын жеп. Вузда иштеп атат, жаштар менен иштеп атат. Азыр жаштардын 99%-ын сура валить надо, бүттү. Эптеп ыгынтап кетиш керек, туура? Всё. Бул жердечи азыр биз айтып атабыз го мындай орусча айтмакчы не самый лучший ракурс айтып атабыз. Бизнесмендер келген жакшы, бирок азыр элитада баягы биздин квази элитабызда бизнесмендер көбөйүп кетти деп. Бирок ачыгын айтыш керек, мен ошого мурдакы мамлекет ишмери катары, ишкер катары, азыркы жеке ишкер катары өзүмдүн жеке мектебим
бар киши катары айтат элем. Баары мен ошого ынанып, ошону карманып келатам да азырчы. Экономика бул негизи өзү базиси да мамлекеттинчи. Экономика туруктуу, өнүккөн экономика болсо, анын үстүнө туура иштеген мыйзамдар болсо, мамлекеттин эч кандай кийлигишип, өзгөчө бир жагдайларды түзүп берүүнүн кереги жок. Мамлекет эч качан элитаны жарата албайт. Бардыгы туура өзүнүн угунда иштеп турса, элита өзүнөн өзү убактысы менен келет. Мамлекет жакшы механизм катары функционировать этсе. Мисал катары келтирели Американы. Америкада мамлекет эч качан заслуженный деятель науки, образование, культура деген бербейт. Ал жакта бардыгы коомдук уюмдардын колунда. Бизде да азыр ошону демонополизация кылабыз деп атат, мен ошону толугу менен колдойм. Анткени мисал үчүн стандарт жөнүндө айтып кеттиңиз сиз. Стандарттар да албетте жакшы. Мисал үчүн бизде азыр мамлекетибизде стандарттар бар. Мынча саат кыргыз тили окутуш керек, албетте мынча математика болуш керек дегил бул. Бирок мен буга кошулам, стандарт болуш керек. Бирок ошол эле Японияда стандарт деген түшүнүк жок. Момча япон тили окутулсун деген жок, элестетиңиз. Бирок баягы сиз айтып келаткандай, аякта жарандуулук бар да, өзүнүн мамлекети менен сыймыктанат. Мен япон, мен американецмин деген менен сыймыктанышат да, алар деги эле өздөрү окушат. Ошого жеткизишибиз керек да. Баягы бизнес климат сонун болсо, бизнес өрчүйт. Мыйзамдар туура иштесе, эч кандай кошумча жагдайлардын түзүп берүүнүн кажети жок, кереги да жок. Коом, эл өзү иштеп чыгат, өзүнүн. Ошондон suurулуп чыгат да, элиталар өзү. Мен ошого ишенем да. Мен ойлойм, демек, элитаны жаратышыбыз керек экен. Ким сөз болсун да? Биз айтып атпайбызбы, ким баштайт? Мына ушинтип эле башталат. Мисалы, көп убакыт мурун, мисалы, кечээки эле биздин тарыхыбызды айтсак, баланы төрөп, өстүрүп, эптеп курсагын тойгузуш керек болчу. Мисалычы, азыр болсо, Кудайга шүгүр, элибиз ток. Азыр бизге эң эле негизги мына саясат жөнүндө кааласак да, каалабасак дагы саясатка сөз сүйлөткенсиң, анткени баягы саясий элита деп сиз айткандай, алар бизге бир кандайдыр бир саясий туруктуулукту бермейинче биздеги баягы микроклимат оңолбойт экен. Канчалык мына мисалы азыр чет жакта канча бала чака жүрөт. Мисалы биздей баягы 90-жылы, 95-жылдары окугандар бардыгы азыр чет жакта жүрөт. Мисалы алар келейин деп кылчактайт, бирок ушул саясий туруктуулуктан бир аз кылчакташат да. Анткени келсек эмне иш кылабыз, кандай кылабыз деп. Анан мен ойлойм, ушул элитаны түзүш үчүн бардыгыбыз ушул жерде отурганбыз, азыркы заманда жашап атканбыз бардыгыбыз мойнубузга алышыбыз керек да. Ошол баягы бул мамлекет эле эмес, же болбосо бул эле эмес, ал эле эмес. Бул азыр биз, мисалы, мейли экономический сектор боюнча, политикада жүргөндөр, мынакей билим берүү жактан, билим берүүнү ушунчалык кичинекей баягы бала кезинен баштап бербесең, бир өткөзүп алсаң бир учурду, кайра кайтып келиш кыйын экен да. Ошондуктан билимге өтө чоң терең көңүл буруш керек. Анан мен айтайын деген бул дагы биздин могу титульная нациябыз да, бизчи ошону өркүндөтүп, өстүрүп, баягы эки жакты кылчактабай, может быть, биз даже өзүбүздүн тарыхыбызга кылчайып бир карасак жакшы болмокпу деп ойлойм да. Сөзсүз түрдө биз тарыхка кылчайышыбыз керек да, анткени айтып атпайбы, ар бир улут өзүнүн улуту үчүн жанын берип атат да. Биз эмне үчүн жаныбызды бербешибиз керек? Биз эмне үчүн Кыргызстанды сактап калбашыбыз керек? Биз эмне үчүн улутту Кыргызстанды сактап калбашыбыз керек деген сезим ар бир кыргыздын баласында кайнап туруш керек болчу да. Биз 30 жылдын ичинде бир муунду жоготуп алдык. Айрым базы балдарды карап сурасаң, кыргыз болгусу келбейт. Сен улуттун кимсе таптакыр төн ойду айтып атат. Улут жөнүндө сөз жок. Мен кыргызмын деп мактана албайт да. Мына ушул багытта биз баягы кайсы бир деңгээлде бир жакшы нерсени жаратышыбыз керек да. Мен Асел айымга ушул жерде бир сөз кошкум келип турат да. Нандан деп бир жакшынакай кыргыздын нанын чыгарды да. Анан
жаңыча бир формасын таап чыкты. Бүгүн андын баардыгы дрожь менен болсо, бул кыргыздын илгерки ачыткысы менен жасаган нерсени жасап чыкты. Көп адамдар шыктанды. Анын арасында мен да шыктандым. Ушуну нанын жесем болот эле деп жей электим да бирок. Анан ушундай бир жаратмандык жаратуудагы элитанын бир формасын жаратабы деп ойлойм да мен. Кандай дейсиздер? Кимде сөз бар да? Чын ырайым. Биякта Айдар мырза эки бир мамлекетти айтып кетпедиби? Ошол эки модельди биз абдан терең изилдеп чыктык да. Бирөөсү Япониянын модели, япондор кантип япондорду тарбиялайт. Экинчиси Американын модели да. Анан бул эки карама каршы турган нерселер да. Эмнеге дегенде, бул Япон мамлекети бул негизгиси этностон 99% япондор жашайт Японияда. Моно. Анан алар аралча болгондуктан убагында эч ким аяка таасир эте алган жок да, көп убакыт кире алышкан жок. Биз болсо континенттин ортосунда да, Евразия континентинде Борбор Азия прям борборунда турат. Кандай гана төрт тараптан немелер келген жок да бизге. Ошол үчүн бул жерде Американын моделин карап келсек, аякта өзүңүздөр билесиздер, американец деген бул этноска тиешеси жок да, туурабы? Бул деген сконструирован жаңы социальный конструкт деп коебуз, жаңы иденттүүлүк, бул мен америкалыкмын деген. Анан алар дагы бүт Европадан, ар кайсы жактан келген, тарыхын бак жакшы эле билебиз. Ошол үчүн бул эки башка модель да. Ошол үчүн ушуну биз кыргыз жаранын үстүндө иштеп атканда кантип ушу эки башка модельди биз Кыргызстанда айкалаштырып кетебиз деген чоң теориялык да концептуалдык суроо болгон да. Анткени мындай тарыхый көз салсак, Европа мамлекеттери жанагы nation state деп коет, же улуттук мамлекет деген концепт пайда болгондо, Рим империясы жок болуп, анан монархтар келип, анан монархтардан бийликти эл тартып алып, ошол революциялар болуп, ушунун баарын карап келсек, ошо улуттук мамлекет дегенде алардын тарыхый бир убактысы болуптур да, кылымдар болуптур. Ошо өзүнүн биринчи этникалык жактан тилин, маданиятын сактап калганга Европа мамлекеттери. Анан кийин эле азыр алар бизге айтып атат да, силер деген инклюзивдүү болушуңар керек, теңдик болуш керек, силер деген кыргыздын титулдук улуттун алдыга чыгара албайсыңар. Демократиянын бир белгиси бул теңдик, анан баары жарандар баары мындай бирге тең болуш керек деген мааниде айтып атат. Бирок тарыхый жактан, убакыттан келгенде алар биринчи өзүнүн немесин, өзөгүн калыптандырышкан. Ошол үчүн улуттук мамлекет деген болгон бул Европанын модели да. Андан кийин анан азыр алар айтып атышат, жана мигранттар келди, өзүңүздөр билесиздер деп эмне болуп атат. Анан Европада аябай аралашып кетти да. Деги ушунун баарын келгенде бизде мен айткым келгени бир дагы бир фактор бул убакыт экен да. Биз бир жагынан албетте титулдук кыргыздардын азыр мындай мамлекетибиз бар, ошол үчүн ушул мамлекетте кыргыз тили, кыргыз адабияты, кыргыз маданияты, адеп ахлагы, наркы баары мындай бир чоң өзүнүн туура ордун табып алып анан өнүгүш керек. Аны туура эле нерсе. Бирок ошол эле замат дүйнөлүк процесстер жана айтып кеттик эң башында исламизация болуп атат, ааламдашы болуп атат, цифровизация болуп атат. Биздин балдар эмнеге кыргыз тилде тил чыкпай атат да? Биз канча талкууладык. Анткени айылдан келген эле бала шаарга көчүп келсе, внутренний миграция аркылуу тили баары эле орусчага бурулуп кетип атат. Анткени YouTube'да тиги жерде көрүнгөн жерде жана мультиктер анын баары эле орус тилде болуп атат да. Чыгып биз өзүбүздөн кетип атат да. Бирок ошол чоң процесстерди биз эске алышыбыз керек болуп атат да. Ал анткени кааласак каалбасак дагы биз ушундай процессти жашап аткандыктан ушунун баарын эске алганда кантип биз бир жагынан кыргызды кыргыз кылабыз, бирок ошол эле замат кыргыз жаранын кемсинтпейбиз деген болуп атат да, башкалардычы. Анткени кемсинткенде мен өзүңүздөр билесиздер, көбүнчө коопсуздук маселесине көз салам, тынчтык куруучу катары эсептейм өзүмдү. Анан ошондо Кыргыз Республикабыз баягы чоң дүйнөлүк радарга улуттар аралык же этностор аралык чыр чатактардын мамлекети деп илинип калдык да. Анткени 90-жылы 2010 жалпысы ушу кандай саясат алып барар экен ушу мамлекет деп карап турушат да. Башка улуттарга, башка этносторго. Но ошол маселе туруп атат да, эгерде биз өтө эле этнонационализмге кетип калсак, мен ошону эле айткым келет. Ал керек туура. Здоровый, healthy дейт, здоровый национализм керек. Бирок эгерде аны сырткы күчтөр деп коет го, же третий силы, убагында колдонуп кетип, чыр чатак аркылуу эметтирип, анан мамлекет кайра алсыздайт. Ошол эле кыргыздар алсыздайт, чыр чатак болгондо. Ошону кантип деген моделдин процесси, эмне айтпайбы, жакшы айтып атат. Убактысы келгенде жаза аракет кылып эле жаратып,
ошо идеяларды, ошол балансты, тең салмактуу жаратуу аркылуу комплекстүү процесстерден коркпой, жоопкерчиликти алып, саясий элитадагы, интеллектуальный элитадагы ошону биргеликте иштешибиз керек болуп атат. Мисалы Кыргыз жаран иштегенде ошол нерсе болду, бирок аябай оор кетип атат. Анткени жаштарда мындай сонун өтүп атат, жаштардын баягы кичине стереотиптер азыраак экен да. Улумунга барсак, кыргыз жаран чисто кыргыздарга нарын таластан баштадык да. Алар айтып атат, ой, сонун баарын кыргыз кылат экенсиңер, молодцы депчи. Тиги ош жака же чүй жака барсак, кооптонуп атышат. Биз кыргыз жараны болгубуз келбейт, биз Кыргызстан жараны болгубуз келет. Силер бизди кыргыз кылган атасыңар ассимиляция жөнүндө депчи. Бирок алар деле биздин жарандар. Эгерде аларда ошондой страх, кооптонуп болуп атса, ал деле бир күнү чыгат да. Ошону дагы жоопту издеш керек болуп атат да. Ошол менимче эң негизги сөз бул кыргыз жаранында азыркы моделде бул тең салмактуулук да. Бир жагынан ооба туура улутчулдук керек. Ал тарыхый момент болуп атат. Андан башка биз кылбасак ким кылат? Бирок ошол эле замат башка биздин дагы өнүгүүгө салым кошкон этностордун тарыхын, алардын салымын дагы бир көрсөтүп турбасак, мындай туура эмес жака колдонуп кетсе болот чоң күчтөр. Ушул жерде ушул багытта сиз айткан кыргыз жараны боюнча аябай кылдатып керек деп ойлойм да. Анан биз кыргыз жаранын баардыгына мындай түшүндүрүшүбүз керек да. Кыргызстан бул сенин да, менин да, анын да мекени, биринчиден. Экинчиден, Кыргызстанда сен жашап оокат кылып атасың да. Сен Кыргызстанды сүйүшүң керек да, туурабы? Ушуну нерсени айтыш керек. Кыргызстан мисалга паспорт алып жүргөн ар бир улут бул ошол Кыргызстан өзүнүн көкүрөгүн сүйүш керек. Мекенди коргоонго бир эле кыргыз барбаш керек да. Мекенди коргоонго орустар, дунгандарды, өзбектер, башкасы да барыш керек. Алда сенин мекениң деген бир жакшынакай акыл эсти аларга туюндурушубуз керек. Бүгүн Европада 7 мамлекет улуттук баалуулук жөнүндө президенттери жарлык чыгарыптыр. Биз кайра өзүбүздүн улутубузду алып келбесек болбойт экен, немис болбосо болбойт экен, венгер болбосо болбойт экен, биз азыр башкага кетип калып атабыз, улутубузду таппай калдык деп атышат да. Дагы бир 5 өлкө өз улутунун атында бала төрөлгөн атын койсун деген дагы жарлык чыгарыптыр. Немис мисалга Германия немисче ат коюлган деген жарлык чыгарыптыр. Европа бүгүн өзүнө келип атат, эми акыл эсине келип атат. Биз ошол деңгээлге жетпей, бүгүнтөн акыл эсибизге келип туруп, биз кайра өзүбүздүн баалуулуктарыбызды кайрып алып алсак болот да деген акыл эс, саясат бүгүн ар бирибизде болуш керек деп ойлойм. Европада этот процесс өткөндө алар баягы мисал үчүн майдалар биригип анан улуттар пайда болду да. Анан бул кийинки жылдары, көп жылдан бери жанагы мигранттардын эсебинен саясаттар өзгөрүп, анан полиэтникалык коом дегенге өчкөн да, мындай көп. Анан мына Ангела Меркель ГТРне жакын айтпадыбы? Концепция полиэтничности потерпела. Это не оправдала себя, она должна быть пересмотрена. Азыр чынын айтканда туура айттың, баары кайра баштан карап атышат да. Мына былтыр эле Англияда мына кышында мигранттар көчөдөн таяк көтөрүп алып, тепкилеп, англичандар жергиликтүүлөрдү көчөгө чыгарбай кубалап жүрөт, армиядагы милиция, полициясында күчү жетпей калды. То есть бул жерде азыр Европада туура айтасың, азыр Европаны карап туруш керек. Ал жерде ошо биз азыр баягы келип калган көйгөйлөр алардын да башына келип атат. Алар кандай жол табат, аны да карашыбыз керек да. Бирок аларга караганда биз мындай выгодный деген жакшы позициядабыз да. Анткени биздин артыбызда 70 жыл советтик тарых бар, 70 жыл интернационалдык тарбия тиги бу деген бар, элдин мээсинде башка нерселер бар да. Аларда жок калчу. Ошон үчүн бул маселе жана улуттук менен мамлекеттиктин ортосундагы тиреш, бул дагы көп бир табышмактарды, дагы көп чатактарга алып келет бул дүйнө боюнча. Чынын айтканда мына биз дагы 93 жылдан 2002-ге чейин бул жерде бир топ мына Молдокулов, Акинеев, Турар Койчуевич болуп бир 10 чакты киши 7-8 жыл Япония, Тайвань, Кытай, Южный Корея, Малайзия 5 мамлекеттин иликтегенбизди ичинен социалдык саясаты, экономикалык саясаты, башка саясат бүт бардык жагынан изилдеп, ошону
көп бул өкмөткө да көп рекомендация жазганбыз, көп публикациялар да болгон. Мындай топ болчу да, ошону жана Япониянын Сасакава фондусу финансировать эткен 7-8 жылдай да, ошо бир топ. Анан ошондо жакшы эле мындай үңүлдүк да ичинечи. Мына япондор чынын айтканда уникалдуу, анан өсүп кеткени моореки кийинки улуу экинчи дүйнөлүк согуштан кийин. Чынын айтканда бул өзүлөрүнүн жанагы маданиятына басым жасагандан болгондо, жанагы өмүр бою жумушка алуу, анан тиги үй бүлөлүк ишканалар, мындай корпоративный кызыкчылыктар, коомдук жанагы жамааттык кызыкчылыктар деген, анан жана сапатка жооп берүү, ал биздегидей жөн эле баягы 100 лампочканы алып туруп, 10-ун текшерип, 10-унун 8-и жарактуу болсо партия жарактуу болот, баягыда пошаговый, ар бир кадам сайын жооп беришет да. Анан жанагы жумуш бүткөндөн кийин, мына цехта жумушчулар иштейт. Кечинде бүткөндө эле бизде жумуш бүтүп шагыр-шугур кетип калат да, алар калып жумуштан кийин. Кечке эмне иш жасалды, кайсы жерде мүчүлүш кетти, кимдин күнөөсү менен кетти деп талкуулап, жыйынтык чыгарып туруп анан кетишет да. Бул Япониянын бардык ишканаларында да ошондой болгон да. Бул контроль качества, кружки качества дегендер, бул өзүлөрүнүн маданиятына таянып туруп чыкты да. Эми азыр анысынын баары ыдыраса, каяка барат билбейм мен чынын айтканда, бирок азыр кандай кылышат, эмне кылышат, граждан мира болуп кетет. Бирок япондордуку, бул Америка болсо феномен чынын айткандачы. Мына бүгүн эле тиги грин карт алып барып туруп эле эме алат да, паспорт алды да, гражданин США деген. Эртеси эле патриот болуп чыгат. Мен Америка үчүн өлүп берем деп элечи. Прям тетиги өмүр бою Америкада жашаганга караганда ошол аябай патриот да, кыйкырып. Чынын айтканда, бул дагы өзүнчө феномен. Бул эмне себептен ошондой болуп калат да. Бир күндө өзгөрөт да. Ошо эмне себептен ошондой? Муну дагы мындай изилдеш керек, чыгарыш керек да. Бирок Америкадагы таанылгыс болуп өзгөрүптүр. Сырттан келген адамдар жана башка этностун көпчүлүгү, алардын утурум көбөйүшү, аларда болгон социалдык стандарттарды, жүрүм-турумдагы көндүмдөрдү стандарттары өзгөрө баштаптыр. Ошол эле индустардын диаспорасы өтө чоң, арабтардын жана башка СНГ мамлекеттерине баргандардыкы чоң. Баягы силерге айтып кеткендей эле өздөрүнүн жанагы демократичный подходу, либералдык башка улуттарга болгон подходун өзүнүн азабын чегишип атат азыр. Мен жана Кыргыз-Швед мамлекетинин мектебин негиздөөчүсү катары Швецияда азыр аябай улутчулдар келди, бирок артка уже жол жок. Кыйыныраак болуп калды уже неизбежно болуп калды. Биз көрүп атабыз, Англияда премьер-министр болду индустар, Америкада ЦРУнун башчысы индустар. Ушундай бул уже арка чегинөө жол жок. Эми бул жерде мен ойлойм, биз дагы баягы этникалык саясатыбызды туура жүргүзүш керек, өзгөчө өзүбүздүн кызыкчылыктарыбызды эске алуу менен. Бул жерде бир нерсени айта кетиш керек. Ошол бул бүткүл дүйнөлүк улуттардын архитектурасында кыргыздар тилекке каршы баягы бүт улуттар изобретающий, анан копирующий көрүнөт да. Жаратуучу, анан кийин көчүрүүчү болупчу. Биз тилекке каршы тарыхын байма-бай эле биз көчүрүүчү болуп келгенбиз. Баягы бүт дүйнө колдонуучу бир жаңылануу алып кирген эмеспиз биз. Ошол IT технологиясы тарабында болобу, башка технология дегил бул албетте дүйнөлүк баягы мурасыбыз бар, Манас деген, андан башка сунуштай турганыбыз аз тилекке каршы жок болуп атат. Бирок азыркы кезде мен терең ишенем, мамлекет башчыбыз Садыр Жапаров өзгөчө, мен мына азыр кызматта да иштебейм, эч жакта иштебейм, бирок аябай чоң жардамдарды берип атат да. Ошо салык жеңилдетүүлөрү, ошо IT технологиялар жагында дагы салык жеңилдетүү, өзгөчө салык режимин түзүп берген да, бул чоң өрөлгө, жөрөлгө жардам болуп атат деп мен ишенем. Анткени бизде азыр мындай кыйчалыш момент болуп атат да, илгери силер баарыңыздар билесиздер. Бардыбыз айтып келгенбиз. Байлар бай баратат, кедейлер мындан да кембагал болуп баратат депчи. Азыркы кезде ошондой эле нерсе сабаттуулукта да бар да. Эстүүлөр мындан ары эстүү болуп баратат, караңгы эл мындан ары караңгы болуп баратабыз. Буга эң негизги шарт болуп берип аткан нерсе баягы жасалма интеллекттин биздин жашообузга кирип келгендиги. Жасалма интеллектти ойлоп тапкандар, оюнду ойлоп таап аткандар, бунун аркасынан чоң акча жасап аткандар күчтүү болуп, байып, экономикасы күчөп баратат. А биздикилер ошондо колдонуучу катары, биздикилер
оюн башка платформаларды ойлоп таап ал бере эле турсун. Ошол поисковикке Google'га промпт деп коет, туура запрос жөнөтө албайт экенбиз да бизчи. Биздин клиповый мышлениябыз, клиповый память, эске тутумубуз өтө кичинекей болуп калган азыр. Жанагы TikToктун форматында болуп калганда 30 секундалык эске тутум болуп калганда мен билим берүү жаатында жүргөн адам катары өзгөчө муну түшүнөм. Кичинекей балдар 10-15 мүнөттүк 1,5 сааттык кино эмес 10-15 мүнөттүк мультфильм көргөнгө чыдамы жетпей атат азыр. Бул өтө кыйын болуп аткан заман, албетте бул жерде дагы баягы жаңы моданы, жаңы социалдык символдорду жаратыш керек. Балдар ошону көчүргүсү келиш керек, ошондой болом депчи. Ушуну да сизге суроо берип коеюнчу. Демек, бүгүн ошол жана TikTok'та кыска нерселер жаралып атканы, анан ошо балдар ошого байырлап кетип атпайбы? Үйрөнүп, ушул өнүгүүбү же аркага кетүүбү? Бул биз жөн эле колдонуучу катары болуп калатабыз да, артка кетүү. Акыдесинде ушундай өнүгүп бараткандыгыбызбы бүгүнкү коомдогу же кандай? Жок, бул деги эле артка кетүү. Анткени биз ошол азыркы болуп аткан IT процесстердин продуктуларын эле колдонуп калып атабыз да. Продуктун иштеп чыгууга биздин азыркы кезде дараметибиз жок. Мен бирок ишенем, могу технопарктер түзүлүп атат. Өзгөчө налоговый режимдер буга түрткү болот да. Анткени биздин мен байкап атабыз, биз көптөгөн чет элдиктер келип атат азыр биздечи. Бул дагы биз эми башка нерсени сунуштай албагандан кийин башка ушундай мамлекеттик чечимдер менен кирсек, баягы чет элдик эксперттер азыр көбөйүп атат да. Бул да сүйүндүрбөй койбойт. Мен ойлойм, ушу четте калбайбыз го депчи, бул жагын алып караганда. Бирок бир проблемасы азыр жаштар, кайталап кетейин, бай болгусу келет, бирок иштегиси келбейт. Кооз жашагысы келет, бирок изденгиси келбейт. Ошондон улам бизде азыр мошенниктер көбөйгөн. Эмнеси ушундай болуп калды? Анткени бул жерде да болсо да жана социалдык тармактардын жаңы жүрүм-турумдун баягы бирөөнүн бай жашаганын көрүп мен да ошону жашагысы келет. Бирок ошого кантип жетиш керек? Кантип ошого акча каражатын табыш керек? Ойлонууга биз ойлонгусу келбей атат да, жаштардынчы. Тез эле байгысы келип атат да, ошол да бир чоң проблема. Биякта бир Асель оюнуна кошулуп кетет эле, Асель айымдын. Анткени азыр биз коңшу мамлекеттерде да кантип ушул процесстер болуп атканына көз салып келип атабыз. Өзбекстанда мисалы, Казакстанда байыраак мамлекет болгондуктан өзүңүздөр билесиздер. Мисалы жана бюрократия, мамлекеттик бюрократия иштегендерге алар жана болашак деп айтат го, программасы аркылуу мамлекет ошо жаштарды сыртка окутуп жиберип, анан бирок окуганын төлөбөйт, да, бак эмесин, окуунун акчасын, бирок кайтып келип мамлекетке иштеп бериш керек деген нерсе эми Назарбаев убагында баштаган нерсе кичине жемишин берип атат. Средний уровень бюрократии аякта мындай билимдүү да. Жөн эле билимдүү эмес, бул сырткы күчтүү университеттерде окуп келгендер иштеп атат азырчы. Ошол моделди мурун убагында япондор да колдонгон да. Мен ошо Японияда магистратура жасап аткан университет 82-жылы пайда болуптур, мисалы. Ошол кийинде 80% япондор окучу, 20% башка мамлекеттен келген студенттер окучу. Эмне үчүн? Анткени маданият жагынан түшүнсүн, аң сезимин түшүнсүн дешчү. Азыр процент тескеринен да, 80% башка мамлекеттен келген студенттер окуйт, 20% япондор окуйт да. Бирок алар деген сыртка да чыгарган да, япондордучу. Башка мамлекеттерге жиберип, атайын келип, анан ошол жерде окуган билимиң, илимиң баарын мамлекеттин күчтүү болушуна колдон деген да. Азыр мисалы Өзбекстан кантип атат да. Өзбекстан биякта айтылып кетпеди, жана бизде жакшы балдар, кыздарыбыз бар, сыртта окуп, жакшы билимин алып келет. Кайсы сфераны албайлык да? Илим болобу, бизнес болобу, финанс жагы болобу. Бирок бияка келгенде алар кандай шартта кыйналып 2 жыл изденип кайра эле анан кетип калып атышат да. А өзбектер атайын чакырды, особенно президент Мирзиёев бияка бийликке келгенде позиция, чечим кабыл ала турган мындай жөн эле ал деле жөн эле окуган жок, ал деле мындай таасирлүү бир позицияга келгиси келет да. Бул акча жагы эле эмес да. Бул эми кантип ошо ойлогон, тапкан идеялары ошо мамлекетине таасир этет дегенге ошондой өзбекстандыктарды чакырып жакшы иштетип атат азырчы. Мамлекеттик системада да иштеп атат, анан жанагы атайын аналитикалык центрлары түзүлгөн аякта, параллельный системаларчы. Анткени убагында бир 5-6 жыл кетти да, Каримовдун ГКНБ вариантындагы мамлекеттен бул ачык мамлекетти жасаш үчүн Мирзиёев айлажысы жоктон убактылуу деле борки убактылуу структуралар жасады да.
Ал ошо жана көбүнчөсү аналитикалык борборлор демелер при госуниверах да, гос структурах, гос мамлекеттерге. Анткени баягы эскиче советче ойлонгон адамдар каршы чыгып атты жана модернизацияга, жаңылыкка, реформага. Анан ошол үчүн жана жаштар керек болуп калды да, абачы. Ошол үчүн менчи элитаны кандай дейли экен, өзү элита дегенде баягы тандалып, билими бар, көрсөтүп, жолун көрсөтүп, элге көрсөтүп, бир жака чыгарып кете турган деген адамдар десек, ошолкилерди кайтарыш керек болуп атат да, чындыгында. Мен биякта эме чыгып кетти деп жана агай жакшы айтып атпайбы? Азыркы жаштар деле чыгып кеткиси келбейт, бирок уже бир топ адамдар чыгып кетти, жакшы жарандар. Алардыга бир конфетка кылып бирдеме мүмкүнчүлүк бериш керек да. Мүмкүн акча жагы болбоктур, бирок таасирлүү чечим кабыл ала турган позицияга чакырып мүмкүнчүлүк берсе, анда иштейт да. Ошокиндей маанилүү бирдеме кылыш керек. Ооба. Биз ошо элитаны кантип калыптандырабыз деген тема менен жыйынтыктайлы айтып да. Эми азыр бул жака кошумча нерсе, элиталар дагы эки түрү болот да. Ачык элита болот, жабык элита болот да. Жабык элиталар бул авторитардык мамлекетте, тоталитардык, монархиялык мамлекетте башка эч ким келип кошула албайт. Ошо ханзадалардын, хандардын үй-бүлөлөрү же жана авторитар диктаторлордун ичиндеги эле өзүнүн номенклатурасы эле элита боюнча болуп жүрө берет. Ачык элита бул биздегидей демократиялык мамлекеттерде. Буюрса биз ошо башатында турабыз да азыр. Айтып кеткен нерселер айтмакчы. Мен азыркы баягы болуп аткан реформандай толук кандуу колдоочу катары айткым келет да, мага аябай жагып атат азыркы жасалып аткан иштер. Башка сөз, көптөгөн элдерге маалымат жетпей атат. Азыр аябай изденишип атат. Кадрлар керек болуп атат. Мурдакы баягы коркуп калганда жаш кадрлар келесиң сени же колдонбой же туура эмес колдонот дагы, анан кийин тыштап салат. Өзгөчө сырттан окуп келгендер келгиси келбейт мамлекеттик кызматка. Мен билем, министрликтин атын атабай коелу, зам министрликке 8 кишиге сунуш берди, зам министр болом деген киши баргысы келбейт азыр. Анткени мурдакыдан айырмаланып азыр иштеш керек. Эшектей иштешиң керек. Билимиңди барды дитиңди коюп иштешиң керек. Анан дагы бир жаман жери, азыр биздин маалымат талабыбыз, информациондук көйлөбүз тилекке каршы баягы мындай адашкан чала эксперттер менен толтура болуп кеткен да. Мурда азыр сиз Кыргыз туусу кезинде, мурда бул целый печатный орган эле, мамлекеттин рупары эле. Кыргыз туусуна чыгыш үчүн канча деген тандалмаларды өтөт элең, бардыгы эле чыгып макалаларын жарыялай албайт эле. Азыр баягы кошуна мамлекетибизде бир тамаша сөз бар. Мурдакы келесоо адамдар эстүү сөздөрдү үйрөнүп алды, эми келесоолорду мындай айырмалаш кыйыныраак болуп калды депчи. Азыр бардыгы эле эксперт, азыр социалдык тармакта карасаңчы, анан бардыгы эле тескери жакка алып барганга аракет кылат. Хайп, лайктарды чогултуш үчүн баягы мындай яркий, резонанстный нерсе, ошол азыркы негизги нерсе болуп калды. Азыркы изилдөө кереги жок, мына чын арадай болгон изилдөөчү илимий адамдар артта калып баратат да. Ошол көп нерсени жеткизиш проблема болуп атат. Ошол эле мамлекет башчыбыздын администрациясына азыр күчтүү балдар керек болуп атат. Көбүн ошолорду тартып келип, айлык маянасы жакшы, мотивациялар күчтүү, стимулдар бар, бирок ошону тартып келип жеткизиш керек болуп атат да. Ошо туура коммуникацияларда чабалыраак болуп атат да. Ошол мен ойлойм, сизде эмелер да жардам бериш керек, момундай нерселер, демилгелер чоң жардам берет деп ойлойм да менчи. Эми туура эле азыркы айтып аткан сөздөрдүн баары бул ал элита айтып сүйлөштүк го, баягы коомдун ошол шартына жараша, ошол учурдун талабына жараша өзгөрүп аралашып кете берет. Бирок эң башкы нерсе бул мамлекеттик көз караш менен алганда, улуттук көз караш менен алганда ошол коомду башкарып, жетектеп, баштап келаткан топтордун, катмарлардын баягы ички мазмуну да. Ошон үчүн бизде мына билим жана кайталап айтам, билим берүү, окутууга абдан көңүл буруш керек. Ошо окутуунун сапатына, анан мазмунуна. Ким болсун, макул бизнесмен болсун, же болсо ырчы болсун, артист болсун, илимпоз болсун, инженер болсун, ошонун жанагы баалуулуктар, карманган баалуулуктары, дөөлөттөрү эң маанилүү. Улуттук жана кыргыз деген улуттук көз караш менен алганда, илимдүү, билимдүү киши кандай болсо дагы баягы көз карашы кеңири киши жаман ишке барбайт, баары бирчи бир тескери жакка кетпейт. Эгерде ошонун баягы келечекке карата көрүүсү, жана көрүү, вижн деп айтып атпайбы, көрө билүүсү, же көрүүсү, кыялы
баягы жалпы болсо, мына биз жалпы кыялданабыз да, улутубуз мындай болсо, элибиз мындай болсо, мамлекет. Ошол нукта жылат барыбирчи. Баягы муундар аралык баягы карама каршылыктар кете берет. Мындан 2000 жыл мурда, азыр атын айта албайм, грек бир кыйыны айткан экен, азыркы жаштарды карап отуруп, мен келечектен үмүтүм жок депчи. 2000 жылдан бери Homo өнүгүп эле келатат. Ал баягы бир муун менен экинчи муунун ортосунда сөзсүз. Ал боло берет, эмки жаштар болбой калды деп айтабыз, кийинки жаштар кийинкисин айтат, бирок Homo өнүгүп кете берет. Кептин баары тең ошо ички мазмунда да, ошого мына билим берүү министрлиги деле, өкмөт деле, менин оюмча жана жогорку окуу жайларын азыр өзгөчө, мектеп эми аябай көп талкууланып атат. Жогорку окуу жайларын толук көзөмөлгө алыш керек. Жогорку окуу жайларында окутууну толук көзөмөлгө алыш керек. Ошо окутуунун ал макул математика стандарт ба дүйнөлүк окула берет, химия окула берет, жана инженерлик эмелер окула берет, технология окулат. Бирок ошолордун ичинде борбордук жана уңгусу, ядросу, стержень жана уңгусу улуттук баалуулуктарды сиңирүү болуш керек да. Мына ушул стандарт бекем болуш керек. Ким болуп чыксаң дагы сенин мээңде биздин улуттук руханий баалуулуктар отуруш керек дегенди, бул менин оюмча ушу биринчи орунга коюш керек. Асила, жыйынтыктап коелу. Эми жыйынтыктасак, бүгүнкү иш чарабызды. Анан эң негизги жыйынтыгыбыз биздин бул баягы билим экен, илимге баягы көз каранды экенбиз. Анан бир тармакты, мисалы Өзбекстанда айтсак, бир тармакты тандап алышпадыбы, азыр туризмди тандап алышты да буларчы. Ошондой сыяктуу эле биз дагы бир тармакты тандап, ошо бир тармактан эксперт болуп чыксак, мисалы япондордун качествосы, мисалы кандай сонун, биз дагы кыргыздар иденттүүлүк деп айтсак, бир нерсебиз менен чыксак, жакшы болмок деп ойлойм да. Мейли балдарыбыз ушунчалык илимпоз болуп чыксын, ошондой болуп көрсөтөлү, бир тармакка көңүл бурсак, анан жакшы жыйынтыкка келмекпиз да. Мейли 10 жыл боло, 20 жыл боло, но акырында жемишин алмакпыз. Анан позитивдүү нотадан бүгүн аяктасак, чогулушубузду, азыркы мисалы биздин балдарыбыз, азыркы жаштарыбыз абдан мындай дилгир, окууга умтулат. Мисалы канча тилди бирдей алып жүргөн балдарыбыз бар. Анан сырт жакта көптөр окуп жүрөт, дагы окуйбуз дегендер канчалар бар. Анан үмүтүбүз үзүлбөйт, ошол кыз жигиттерибиз аман эсен болуп, мамлекетибизге кайтып, ошол жигит кыздарыбыз ошо элитаны түзүп, биздин иденттүүлүгүбүздү көрсөтө аларбы деген ойдомун да. Рахмат, урматтуу менчи биз эми жыйынтыктайлы. Келип бергениңиз үчүн абдан чоң рахмат. Мен сиздер менен сүйлөшө туруп бир топ акыл алдым деп ойлойм. Жакшы идеяларды эске тутуп алдым. Урматтуу калайык. Ар бир доордо элита алмашып турат экен да. Биз бүгүнкү доордо жакшы элитаны тапканга аракет кылышыбыз керек деп ойлойм. Анткени бүгүн биз мамлекеттүүлүктү сактап калыш үчүн, улуттук баалуулукту сактап калыш үчүн, кыргыздын наркын сактап калыш үчүн биз кайрадан өзүбүзгө келишибиз керек. Бизде жакшы адамдар үлгү болуш керек деп ойлойм. Ар бир доордун өзүнүн баатыры бар. Демек, бүгүн биз ошондой жакшы көз караштагы, жакшы үлгүдөгү баатырды табышыбыз керек деген ойго келдим. Келип бергениңиздер үчүн сиздерге урматтуу коноктору чоң рахмат. Биз буюрса эртеңки урпактар үчүн, эртеңки Кыргызстан үчүн ар дайым кеп кылабыз. Саламат болуңуздар.